Bismillahirrahmanirrahim. Аламды жоқтан барылған Аллах Таалага чексиз мактоолор жана даңктоолор болсун. Ошондой эле сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын салам салаваттар болсун. Акыйкатта Аллах Таала адамзатын бактылуу кылуу үчүн өзүнүн ыйык китеби Кур'ан-ы Каримди түшүргөн. Кур'ан-ы Карим өз ичине алгачкы жана кийинки дүйнөлүк дагы, акыреттик дагы бардык илимдер камтылган. Жана Аллах Таала адамдын даражасын дүйнө жана акыретте Кур'андын себебинен бийик көтөрөт. Анда эмесе эң биринчи суроо Кур'ан-ы Каримде көптөгөн окуялар баяндалган. Мына ошол окуялардын ичинен кайсы пайгамбардын окуясын окуялардын эң жакшысы, окуялардын эң мыктысы деп атаган. Бул суроонун жообу Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Юсуф пайгамбардын окуясын окуялардын эң жакшысы деп баяндаган. Аллах Таала Юсуф сүрөсүндө мындай деп баяндайт: Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Нахну накуссу алейка ахсанал касаси. О сүйүктүү пайгамбарым, биз сизге окуялардын эң жакшысын баяндап беребиз. Юсуф пайгамбардын окуясы окуялардын эң жакшысы, эң мыктысы болгондугунун себеби Аллах Таала бул сүрөдө көптөгөн карама-каршылыктарды баяндаган. Мисалы, падыша жана кул, молчулук жана жокчулук, түрмөгө камаган жана түрмөгө камалган, сүйүүчү жана сүйүлгөн, күбөгө өтүүчү жана күбөгө өтүлгөн жана башка ушул сыяктуу ар кандай карама-каршылыктарды айтып, Аллах Таала Юсуф пайгамбардын окуясын баяндаган. Мына ушул сыяктуу кылып окуяны ар кандай карама-каршылыктар менен баяндоо пенденин колунан эч качан келбейт. Ал эми экинчи суроо, Кур'ан-ы Каримде ушундай бир сүрө бар. Өзү кыска, бирок 1000 аяттын соңуна барабар болгон сүрө кайсы? Эгер аны окусаңыз, Аллах Таалам сизге 1000 аяттын соңун берет. Кур'ан-ы Каримдеги 1000 аяттын соңуна барабар болгон бул Такасур сүрөсү 8 аяттан турат. Эгерде сиз мына ушул 8 аяттан турган сүрөнү окусаңыз, Аллах Таалам өзүнүн берешендүүлүгү менен сизге 1000 аятты окуп чыкты деген сооп жазат экен. Үчүнчү суроо Ихлас сүрөсү сооп жактан Кур'ан-ы Каримдин канча бөлүгүнө барабар? Эгерде сиз Ихлас сүрөсүн окусаңыз, Аллах Таалам сизге Кур'андын канча бөлүгүн окуду деген сооп жазат. Хадистерде келген боюнча, эгерде сиз Ихлас сүрөсүн окусаңыз, Аллах Таалам Кур'ан-ы Каримдин 3төн 1-ин окуп чыкты деген сооп берет. Эгерде Ихлас сүрөсүн 3 жолу окуп койсоңуз, анда Кур'ан-ы Каримди башынан баштап аягына чейин окуп чыкты деген соопту Аллах Таалам сизге ыйгарат экен. Ал эми 4-үнчү суроо бир аз кыйыныраак, таталыраак. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтып өткөнүбүздөй көптөгөн пайгамбарлардын жана адамдардын окуясын баяндаган. Мына ошол пайгамбарлардын ичинен кайсы пайгамбарлар өзү дагы, атасы дагы жана баласы дагы пайгамбар болгон. Суроону жеңилдетсек, канча пайгамбардын өзү дагы, атасы дагы жана баласы дагы пайгамбар болгон? Кур'ан-ы Каримде эскерилген окуясы баяндалган пайгамбарлардын ичинен 2 эле пайгамбарга мына ушундай улуу өзгөчөлүк берилген. Алардын өзү дагы, атасы дагы
жана ошондой эле баласы дагы пайгамбарлардан болгон. Биринчиси Исхак алейхиссалам өзү да пайгамбар болгон, атасы Ибрахим алейхиссалам пайгамбар болгон, жана баласы Якуб алейхиссалам пайгамбарлардан болгон. Ал эми экинчи пайгамбар мына ошол Исхак алейхиссаламдын баласы Якуб алейхиссалам. Якуб алейхиссаламдын дагы атасы Исхак алейхиссалам, ал эми баласы Юсуф алейхиссалам пайгамбарлардан болгон. Аллах Таалам баарыбызга мына ушул сыяктуу ыйык Кур'ан-ы Каримдин терең сырларына жетүүгө, илимдерине жетүүгө мүмкүнчүлүк берсин.